Кеңсай массивин өздөштүрүп, бул жерге турак жай куруу үчүн 2010-2011 жылдары жалпысынан 800 гектар жер аянтына Ош шаарынын 3000 жаранына бул жерден үлүш жерлер бөлүп берилген турак жай салуу үчүн. Бирок андан бери арадан 10-15 жыл убакыт өттү. Эч кандай жарандар бул жерге турак жай салууга мүмкүнчүлүгү шарты болбой келди. Анткени ичүүчү таза суу, суугат суу, электр энергиясы сыяктуу маселелер чечилбестен ушул мезгилге чейин келди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович мэр болуп келгенден кийин Кеңсай маселеси кайрадан көтөрүлүп, бул жерди өздөштүрүүгө бир канча суроо талаптар болуп, бул жака электр энергиясын, таза суу жана суугат суу алып келип берүү маселесин көтөрүп башташты. Мэр бул жерге келип таанышып көргөн соң абалды жөнгө салуу боюнча тез аранын ичинде иштерди жүргүзүү керектигин тиешелүү кызматтар менен кеңешип, акырында мына кыймыл жанданып, таш ордунан жылды десек болот. Өзүңүздөр көрүп турган бул подстанция дагы мындан 15 жыл мурда курулуп, бирок ошол бойдон калып кеткен. Же иштетилген эмес, же пайдаланган эмес. Акыр аягы кимдир бирөө бул жерди караган болуп, коюн камап, малын камап, бул жерди малкана, койкана кылып алган учурга чейин жеткен. Андан кийин бул жерге келип көргөндө электр тармагынын тетиктери турганы менен, бирок ичи талкаланып, же болбосо пайдаланылбай жараксыз болуп, өзүңүздөр көрүп турган бардык система жөндөн жөн талкаланып, миллиондогон каражаттар жок болуп кеткен. Жакында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович бул жерге энергетика министри Талайбек Ибраевди чакырып, экөө бул жерде чогуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде аймак кайрадан оңдоп түзөө иштерине башталып, бүгүнкү күндө жумуш кызуу жүрүүдө. Энергетика министрлиги бул жерди өзүнүн балансына алып, Кудай буйруса, жылдын аягына чейин толук бул жерди оңдоп түзөп, элге электр энергиясын беребиз деп убада кылды. Андан сырткары, электр энергиясынан сырткары Кеңсайда учурда таза суу маселеси дагы толук чечилип, дээрлик тартылып бүтүп калды. Андан сырткары суугат суу маселеси дагы чечилип, ал дагы бир 15-20 жылдан бери пайдаланылбай турган суу подстанциясы, суу станциясы дагы оңдоп түзөлүп, учурда Кеңсайга суугат суу берүү маселеси дагы алдыга жылды. Бир топ жыл мурда башталган экен. 15 жылдай болуп калган окшойт. Кеңсай подстанциясы деп 110 киловатт. Анан өзүңүздөр көргөндөй бул жерге оборудованиялар келген. 2 трансформатор, крун. Бул жакта пульт управлениясы менен келген, бирок келген боюнча толук бүтпөстөн каралбай калып кеткен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерге көп жыл мал камалып, малкана катары эле болуп калыптыр да. Азыр эми биздин балдар келип бул жерде мына болгон оборудованияларды текшерүүдөн өткөрүп, жарактуу, жараксыз, bundan ары иштетсек болобу, болбойбу, ошол жагын карап текшерип атабыз. Подстанциянын ичин тазалап атабыз. Ар кандай ашыкчан нерселерден ошо малкана болуп кеткен экен, кырктардан тазалап атабыз. Абалы начар эми, абалы начар. Кароосуз калып калган да. Негизи тиги немелер жаңы эле болгон экен, анан кароосуз калып, бул мына башкаруу управлениясынын үстү ачылып калып, суу кирип, чаң басып, мал кирип, ысык суукта калып, ушу эми жараксыз, почти жараксыз акыбалга келип калган да. Анын арасында жарактуулар бар экен. Аны азыр балдар менен чогуу карап текшерип, тетиктерин чогултуп, ана өзүңүздөр көрүп атасыздар азыр. Билесиздер, биздин энергетика министри Талайбек Омункевич келген, мэр менен биргеликте экөө чогуу келип бул жерди көрүп, анан кийин ушуну калыбына келтирүү боюнча сөз кылышкан эле. Ошодон кийин азыр электр жабдыктары келип калса, эрте эле болот. Эми ушу быйыл жаңы жылга чейин ишке беребиз деген ойдобуз.